Мен Асакеева Райын Акматалиевна 24 жылдан бери Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин вице-президентимин. Бүгүн биз 2001 жылдан бери ушул Сапат билим берүү мекемесинин президенти Кыргызстандын жараны Орхан Инандынын Туркия Республикасына чыгарылып кеткендигине тиешелүү кабарды өкүт менен кабыл алдык. Мен Сапаттын көп сандаган педагогикалык жамаатынын атынан Кыргызстандык бардык жарандарына, мекендештерибизге кайрылып жатам. Эл аралык Сапат билим берүү мекемеси азыркы оор күндөрдө билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүнү улантууда жана кабатырланууга эч кандай себеп жок деп билдирет. Сапат өзүнүн билим берүү тармагындагы ишмердүүлүгүн бардык жөнгө салуучу саясаттар жана мыйзамдарды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын укуктук уруксаат берүүчү документтердин негизинде жүргүзүп келет. Сапаттын 92-жылы кабыл алган концепциясы жеке менчик билим берүү мекемелерге өрнөк болгон. Билим берүү менен тарбиялоонун максаты жана сапаты, ар бир кызматкердин өз орду жана милдети так аныкталган концепциядан 1 мм дагы жылбастан өз ишибизди улантуудабыз. Мындан ары дагы Сапаттын уникалдуу тил окутуу методикалары, табигый, илимий жана физика-математикалык, IT предметтердин, Кыргызстандын жана дүйнөлүк тарых жана маданияттын окутуу иштелмелери, жогорку окуу жайларга багыттоочу иш-аракеттер тынымсыз жүргүзүлүп келет. Сапат 10 миңден ашуун окуучуларды, 15 миңден ашуун бүтүрүүчүлөрү, 2 миңге чукул мугалимдери бар чоң ынтымактуу үй. Чоң үй бүлө. Ар бир мугалимдин үй бүлөсүн алсак, алардын 2-3 киши бар деп эсептесек, Сапат дээрлик 30 жылдан бери мамлекетибиздин экономикалык, социалдык тармагына педагогикалык кадрлардын сапаттуу курамына жана алардын кесипкөйлүгүн өнүктүрүүгө эбегейсиз салым кошуп келатат. Сапаттуу билим окуучуларды турмушунда туруктуу жашоого, адеп ахлактуулукка жана сергек, дени сак жашоого багыттап тарбиялап атканын бардык мекендештерибиз баалап билип келатат. Бүгүн эң баалуу уул кыздарын ишенип берген урматтуу биздин ата-энелерибизге терең ыраазычылыгыбызды билдирип, силердин алдыңарда алган келишимдердеги милдеттемелерибизди толугу менен аткарарыбызга ишендирип кетем. Ошондой эле, урматтуу ата-энелер, сиздердин колдооңуздарга жана жардамыңыздарга биз абдан ишенебиз, таянабыз. Биздин мамлекет башчыларыбыздын бүгүн министрлер кабинетинин өкүлдөрүнө, тышкы иштер, ички иштер, билим жана илим министрлерине, улуттук коопсуздук мамлекеттин комитетинин төрагасынан расмий билдирүүлөрүн бүгүнкү окуя боюнча күтүп жатабыз. Биз бардык мекендештерибизге дагы бир жолу бизди түшүнүп, бизди колдоп, биз менен болгонуңуздар үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз жана биз сиздерге таянабыз.